Энергетика секторунда олуттуу жумуштар аткарылып жатат. Биздин чымырканган аракетибиз өндүрүштү кескин көбөйтүүгө, жаңы кестерди, шамал, күн станцияларын курууга, 30дан ашык чакан кестерди ишке киргизүүгө багытталууда. Энергетика министрлигине 261 техника жаңы сатылып алынды. Камбар ата 1 кесинин долбоорун ишке ашыруу үчүн курулуш иштерине кызуу даярдыктар көрүлүүдө. Учурда техникалык экономикалык негиздемесин актуалдаштыруу үчүн Дүйнөлүк банк тийиштүү каражатты бөлүп бергени жатат. Транспорт жана жол тармагына токтолсом, 2 жылда 1386 километр жол курулуп, асфальт төшөлдү. Бул тармакка 298 даана жол куруу техникасы алынды. Дагы 2 жыл аралыгында жол техникаларынын санын 700гө жеткизебиз. Мындан сырткары ички аэропортторубуз да жаңыланып жатат. Эми агроөнөр-жай тармагына келели. Айыл чарбасына 2 жылда 43,1 миллиард сом берилип, 2,5 миңдей техника лизингке алынды. Өлкөбүздү азык-түлүктүн 5 түрү менен өзүбүз камсыздоого жетиштик. Өлкөбүздө өнөр-жай тармагын өнүктүрүү үчүн шарттар түзүлүүдө. 60 ири ишкана ишке кирип, 7700 жумуш орunu түзүлдү. 3 жыл ичинде фонддор жана банктар аркылуу 1282 өнөр-жай ишканасына каржылоо ачылды. Өзүбүздүн Кыргыз индустрия компаниябыз 20 чакты долбоорду ишке ашыруу менен алып бурушуп, электроника, топчу, мык, фурнитура, пластик, фарфор, принтер, ксерокс, ККМ аппараттары, кирпич, бетон, азот жер семирткичтеринин жана башкаларды чыгарган өзүбүздүн өнөр-жай заводдорубуз пайда болду. Машина куруу жаатында Өзбекстан менен биргеликте автотранспорт каражаттарын чогултуу жана өндүрүү боюнча Алтын Тулпар заводун куруп жатабыз. Атайын техниканы чыгаруучу Шахман заводунун курулушу да башталганы турат. Курулуш материалдарды өндүрүүдө терек таш, клинкер, цемент заводдору жана асыл таш, керамикалык плита, керамогранит өндүрүү заводдору курулуп жатат. Тоо-кен тармагы 2020 жылы 18,2 миллиард сом киреше берсе, 2022 жылы 48,4 миллиард сом киреше берип, өзүңүздөр байкагандай, киреше 2,5 эсеге көбөйдү.